Gündün sokkusu, sol içini udar. Gündün sokkusu albatta jay mezgilinde toora kelет. Gündün sokkusundan kантип коргонуу керек. Эгерде сизде зарыл жумушуңуз болбосо, saat 12'den 4'e чейин сыртка чыкпаганга аракет кылыш керек. Бул мезгилде жаш балдарды, карыларды албетте бөлмөдө, желдетилген бөлмөдө кармоого туура келет. Бөлмөнү вентиляциябы, кондиционерби бир аз иштетиңиз. Аны көп иштетүү дагы кайра адамга зыян берип коет. Албетте сууну сөзсүз түрдө ичүү керек. Жылуу сууну күнүнө 2,5 литрден 3 литрге чейин уртап ичүү керек. Кийген кийимиңизге дагы көбүрөөк көңүл буруш керек. Адам башына баш кийим кийип жүрүш керек. Ал эми кийим болсо сөзсүз түрдө хлопчатобумажный деп аталат. Башкача айтканда пахтадан токулган кийимдерди кийиш керек. Синтетика кийимдер албетте аба өткөрбөйт дагы. Бул да сиздин күндүн соккусуна катуу жабыркап каласыз. Күндүн соккусунан катуу жабыркап каласыз. Демек, сиз зарыл ишиңиз болбосо 12'den 4'e чейин сыртка чыкпайт экенсиз. Сууну сөзсүз түрдө 2,5 литр 3 литр ичет экенсиз. Жана кийимди сөзсүз түрдө пахтадан токулган кийимдерди кийүүңүз керек экен.